Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге япон тилин окуганда кайсыл сайт менен окуса жакшы, ошол жөнүндө айтып берем. Ал үчүн биз биринчи Google'дан NHK учим русский язык деп жазабыз. Анан ушундай сайт чыгат, могу биринчиси. Шуну басабыз. Мына ушундай сайт, абдан сапаттуу жасалган сайт, кызыктуу дагы. Бул жакта японская письменность, анан ар бир сабактары бар, мына 48 сабагы бар. Анан сабактарды көчүрүп алсаңар дагы болот. Мисалга, японская письменностька кирип көрөлү. Бул жакта япон жазуусу жөнүндө айтылып атат. Негизинен Японияда япон жазуусу 3 түрдө болот. Биринчиси хирагана, экинчиси катакана, анан канжи. Хирагана бул япон тилиндеги сөздөрдү жаза турчу тамгалар болуп эсептелет, а катакана бул сырттан келген сөздөрдү жазат. Мисалга, кофе деген сөз бул япон тилинде кохи деп айтылат. Ошол сөздү катакана менен жазыш керек. Ошондой эле чет элдик адамдардын атын дагы катакана менен жазыш керек. Анан үчүнчүсү бул иероглиф. Иероглифтер канжи деп аталат япон тилинде. Иероглифтерди хирагана менен деле, тамгалар менен деле жазып койсо болот. Бирок Японияда иероглиф колдонулат. Мына ушундай сайт. Анан мисалга хирагананы карасак, тамганы басасыздар. Анан бул жакта жазылыштары, кантип жазыш керек? 1 сызык, 2 сызык, 3 сызык деп. Анан бул жакта кандай айтылат дагы угуп көрсөңөр болот. Жылдырсаңар, ар бир тамгасын өзүнчө карап окусаңар болот. Ошондой эле катакана дагы ошондой эле ар бир тамгасынын жазылышы, анан айтылышы бар. Анан үчүнчүсү иероглиф. Канжилердин маанилери, кошумча маалыматтары кошулган, мына ушундай. Мына ушундай кызыктуу сайт. Анан бул жакта дагы видеолору дагы бар, видео деген бөлүгүндө. Ар бирин көрүп чыксаңар болот. Бул сайт аркылуу силер жөн гана тилди окубастан Япониянын маданиятын дагы толук үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Абдан жакшы жасалган, кызыктуу сайт. Анан бул жакта материалдары, окуу материалдары. Жактан уксаңар да болот, көчүрүп алсаңар дагы болот. Ар бир сабактыкын. Мына ушундай сайтты сиздерге сунуштайм.